Ардактуу телекөрөрмандар, баарыңыздарга ассаламу алейкум айтабыз. Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү өз ишин баштады. Бүгүн болсо күнгө шаршемби 24 август ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү таң баарыңыздарга кут болсун деле. Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпыңыздарга кутман таңкы алуу менен биргеликте өзүңүздөр байкагандай Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн кайрадан сиздер менен эфир алдына алып чыгып жаткан учурубуз. Кызматыңыздарда мен bir saat boyu Kuday buyursa Бекжан Нишанбаев өзүнө кесиптеш агам Акматов Расул агам болмокчу. Андыктан Баткен телеканалына ишке которбостон таңкы Баткен көрсөтүүсү менен 1 saat бою бирге болуңуздар. Биз болсо алдыны көздөй кайрадан сапарыбызды улантабыз. Сөз түрдө студиябыздын коногу келип орун алган чагы азыр маалымат беребиз, тааныштырабыз, кайсыл жактан колуну, эмне менен алектенет. Азыр сөз түрдө эфирдин аягына чейин биз менен бирге болсоңуздар баарына күбө болосуздар. Албетте, жагымдуу музыкалык чыгармадан соң биздин Расул агам экөөбүздүн жанашып отуруп калганыбыздын себебин биздин ар бир телекөрүүчүлөр байкап билсе керек. Биздин студиябызда таланттуу коногубуз бар. Коногубуз менен Расул агам тааныштыра кетсин. Себеп дегенде мен бул жактан азыр ат фамилиясын сурасам, бирдей болуп калса, бирдей болуп калса, сөз түрдө аябай кандай толкунданып атам азыр учурда чындыгында. Себеп дегенде биринчи жолу ушундай учурга. Сөз түрдө. Мына ушундай нерселер дагы балким сизде дагы катталышы мүмкүн ардактуу көрөрмандар. Себеби эмнеде? Анткени бүгүн студиябыздын коногу Бекжан, фамилиясы Нишанбаев, ал эми менин кесиптешим, менин шеригим бул Бекжан Нишанбай уулу. Бул да Нишанбаев деп койсо болот экен, ошондо окшошуп калат экен. Демек бизде конокто Бекжан Нишанбаев, саламатсыңбы? Саламатчылык. Кош келдиң. Таңкы маанайлар кандай? Жакшы, буюрса. Кандай келип алдың студияга? Студияга жакшы келип алдым. Негизи эртең менен эртеле ойгоносуңбу? Ушуга чейин же бүгүн эле Эртеле ойгонобуз. Канчада саат? Саат 8-9-ларда ошондой болуп калат. Бекжан, келем биздин жалпы көрөрмандарга толугураак, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн маалымат берип кетсең, кайсыл жактан колуну болсоң, канча жаштасың? Мен өзүм 19 жаштамын. Баткенден болом, Баткен облусунун Үчтөб айылынан боломун. Ошол жерде туулуп өскөм. Ошол келип калдым. Музыкага канча жашыңдан баштап кызыгуу жаралды? Музыкага негизи атамдан үйрөнгөм, аккордеондо ойногонду, ырдаганды. Өзүм кызыгуум 11 жашымдан башталганда. Ошо 11 жашымдан баштап келе атабыз азырга чейин. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Менден чоң эң улуусу бир агам бар. Андан кийин менден кичүү карындаштарым бар. Демек, аккордеонду атаңыздын артынан үйрөндүк, э? Демек, атаңыз да музыкага жакыныраак инсан. Ооба. Анда биз эфирдин башында эле бир жагымдуу чыгарма менен башталалы, кандай ырларды бүгүн даярдап келдик биздин көрөрмандарга? Биринчи ирет Аппаз Зайнаков агабыздын Бадам гүлү деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Жаздың күні нұр жаған, бадам гүлі жолы қоқшайып бір байлайын. Аны көріп апам түшөк тесіме, жүрексіз дайтей, көңіл чөгіт ой сумсаям. Жүрексіз дайтей, көңіл чөгіт ой сумсаям. Жытын искеп қарап тұрдым жазды мен. Жаным апам жашымдогу жаз элең. Эрт ойгонуп бадам гүлүн көрсөтүп, сүйүнчүлүп эй, сүйүнчүлүп ой жаз менен. Сүйүнчүлүп эй, suyunçülüp oy caz benim.
Карагаттай мөлтүрөгөн булактан кырды көздөй жөнүм бадам гүл ачкан жалгыз таман жолдон издейм изиңди жаз келгенден эй мен ээрчитип ой бир баскан жаз келгенден эй мен ээрчитип ой бир баскан. Чоң рахмат. Мыкты деңгээлдеги аткаруу болду. Телекөрүүчүлөргө да кайрылып коелу ушул жерден. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздагы таланттуу Бекжан коногубузга келди. Сиздерде дагы суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номери сиздер үчүн ар дайым иштеп жаткан учур. Биз менен кабарлашып, өзүңүздүн салам куттуктооңузду айтып, биздин коногубузга болгон сурооңуздарды дагы ошол тарапка узатсаңыздар. 223-03-03-66 экран түбүндө биздин номерлер жазылууда. Дал ошол номерлерге кайрылыңыз, жана ошондой эле эгерде жандуу аккордеондун коштоосунда же бир жагымдуу чыгарма сурагыңыз келсе, сөзсүз түрдө аны да жазып коюңуз. Биз Бекжандан сөзсүз түрдө суранып ырдатып кеткенге даярбыз. Бекжан, өзүң ушул музыкалык билимиң барбы? Ушул тууралуу айтып кетсең. Жок, азыркы учурда музыкалык билимим жок. Демек азыр студентсиңби же кандай? Жок. Мектеп бүткөнсүң? Мектепти бүткөнмүн, ооба. Мектепти бүтүп, эми жогорку окуу жайга эми. Каяка тапшырайын деп атасың? Эми өзүм оюмча ошо музыкальный жаатка тапшырайын деп аткам. Демек ушу музыка менен кетейин деген ой. Ойлор бар, буюрса. Анан ушул аккордеондон сырткары дагы башка аспаптарда ойнойсуңбу же? Жок, аккордеон эле азырынча. Аккордеон канча убакыттын аралыгында үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болду? Эми кызыгууга эле карайт го дейм. Аркандай эле кызыксаң бат эле үйрөнөсүң. Сиз канча убакытта үйрөндүңүз? Мен 1 же 2 жылда үйрөндүм. Жөн гана мугалими жок, атаңыздын эле ушул ойногонун көрүп эле? Ойногонун көрүп эле. Демек сулук жакшы. Ооба. Көрүп жүрүп эле үйрөнөбүз. Азыркы учурда көпчүлүк тойлорго чыгып калган учурда аккордеончу дефицит болуп жаткан учурда чаласын, жок мен бош эмесмин ал күнгө деген күндөр. Анан тойлорго чыгасызбы кандай? Тойлорго ооба. Тойлорго азырынча чыгып жүрөбүз. Эми башталган учурда. Анан көбүнчө кайсы тематикадагы ырларды көбүрөөк ырдайсың? Көбүнчө сүйүү жөнүндө көп ырдайм го дейм. Мыкты. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул жерден дагы бир жолу эскерте кетели, биздин бүгүнкү коногубуз жаш таланттуу, жаңадан ушул чыгармачылыкка өзүнүн ат салып, жүгөнүн кое берип эле ат чаптырып бара жаткан учуру. Эгерде сиздерде дагы сурооңуздар болсо, айта кетебиз, биздин WhatsApp номери сиздер үчүн ачык. Коногубузга сурооңузду берип, жакшы жооп, мыкты жооп алып бергени дагы даярбыз. Анда дагы бир чыгарма сураганбы Бекжан? Сөзсүз түрдө, албетте баягы биз дагы эскертүү иретин айтабыз. Мына ушундай таланттуу инсандар бар болсо, араңыздарда сөзсүз түрдө Баткен телеканалы ар дайым көмөктөшүп, мына ушундай сиздерге окшогон таланттуу инсандарды эл алдына алып чыкканга ар дайым биз даярбыз. Ошондуктан кабар берип коюңуз. Мына Бекжандын дагы алгачкы эфири болуш керек менимче. Алгачкы эфири толкунданып турган чагым. Демек бул да болсо албетте ошол чыгармачылыкка жаңадан кадам таштап аткан инсандар үчүн жакшы бир тепкич десек болот. Ошондуктан эгерде бизди көрүп аткан көрөрмандар сиздерге дагы ушундай кулак кагышкыла айталы. Араңыздарда кандайдыр бир тааныштарыңыз, кайсыл бир өнөрдүн ээси болсо сөзсүз түрдө биз менен кабарлашып, мына ушул биздин студиябыздан көргүңүз келсе, чалып коюңуз. Биз сөзсүз түрдө чакырып эфирибизде маек курганга даярбыз. Анда азыр эми Бекжан дагы кийинки чыгармага даярданып атат. Кайсыл чыгарманы аткарып беребиз? Эрлан Андашев агабыздын чыгармасынан ырдап кетейин. Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам күнүм болуп күлмүңдөп деген. Кайдасың айтчы деги ашыгым басы, кадырың кечиреми кечигип билдим. Эстесем эзилемин от болуп күйөм, эх жаным кечирилгис белине күнөм. Бийлик күн арадан ай жылдар өтсө да, мен сени махаббатым баары бир сүйөм. Эркем ай, деченем сени
күбің менен асманда бұлыт, сезімім саға деген бұлақтай тұнық. Сағындым құса болу асылым сені, сұранам кечіреме бары сен ұнут. Қызықсыз күндер өтіп өзіңсіз барат, қымбатым көңіттөрім жолыңды қарап. Жырғалым қайрылып кел өтінім сенден, жүрегімді көтудің санап. Еркем ай, дечелім сені, еркелебем ми, қайрылып келші, кечіріп мені. Азыркы учурда өзү алыста болсо дагы Америкада туруп алып кыргыз эстрадасын багындырып аткан Эрлан Андашев агабыздын Эркемай деген чыгармасын жандуу стилде аккордеондун коштоосунда биздин бүгүнкү Таңкы Баткен студиясынын коногу Бекжан мырза мыкты деңгээлде аткарып берди десем чалышпаңыз. Мына ушул Бекжан айткан эле ырчы Эрлан Андашев жакын эле Кыргызстанга келиптир. Демек буюрса алда жаңылыктар бар экен. Аны да көрө жатабыз. Балким жаңы чыгармаларын Бекжан угуп калса алардын дагы репертуарынан ырдаса керек. Буюрса анан буюрса кандай ушул пландар бар? Мына окуу жайга тапшырган соң мындай бир өзүң дагы ырларды чыгарып болбон жаратасыңбы? Ооба, эми буюрса убакыт көрсөтөт го. Анан кыргыз эстрадасында, негизи кыргыз шоу чөйрөсүндө кайсы ырчынын ырларын көбүрөөк баалап көрүү боласың? Көбүрөөк ошол азыркы Эрлан Андашев, Турлан Насип агаларыбыздын чыгармасын угабыз. Ошолордон угуп. Эстрада, кыргыз эстрадасында мындай бир чыгармачылыгын сыйлаган, ошон кумир катары туткан ырчың барбы? Ырчым ооба. Ма ошол эски немедегилер жагат. Мисалы ким? Мисалы Аппаз Зайнаков өзүнүн эле агаларыбыз, Чубак Сатаев дегендер жагат. Ошонун ырларын көрүп. Ооба, көбүрөөк. СМС билдирүү бар экен, окуп кетелин. Салам кутман таң дейт барыңыздарга. Кайнимдин келечеги кең болсун, ийгилик каалаймын деп 3 төбөдөн Жаркынай жеңебиз СМС билдирип жүргөн экен. 303 абонентим. Чоң рахмат. Азаматсың Бекжан дейт, чыгармачылык ийгилик, жакшырдайт экенсиң дейт. Кийинки СМС билдирүү Салам Баткен телеканалы, ишиңиздерге ийгилик дейт. Жана ошондой эле Бекжан азаматсың дейт, дагы бир жагымдуу чыгарма аткарып берсең дейт. Сөз түрдө алдыда көп ырдатабыз, ардактуу көрөрмандар, сиздер болгон ошонтой СМС билдирүүлөрдү жазып тура бериңиздер. Биз өз дарегине жеткиргенге даярбыз. Жана ошондой эле бүгүнкү туулган күн ээлерине куттуктап коюңуздар. Анын атынан биз Бекжанды ыр билек менен куттуктайбыз. Сөз түрдө бунун баары алдыда болот дейли. Албетте. Менин Баткен телеканалында эмгектенип Таңкы Баткен көрсөтүүсүн алып барып жатканыма дээрлик 2 жыл убакыт болгон болсо, биринчи жолу атымдагы, фамилиямдагы окшош инсан келип атат. Анан СМС билдирүүлөр дагы Бекжан ишиңе ийгилик десе, сүйүнүп атам дегендей болуп атат да. Өтө мыкты талант катайзым, негизинен мыкты инсанды мыкты деш керек. Үн жагынан дагы, аккордеон ойноо чеберчилик жагынан дагы өтө мыкты деңгээлдеги инсандар ушинтип бизге конок болуп келип атканы дагы аябай кубандырат. Сөз түрдө. Андан ушул кандай десек, анан ушул тойлорго мына чыгып атам деп калдың. Көбүнчө баягы тойдо эми жаш экенсиң, баягы чоңдор мунан ырда, мунан ойно деп баягындай башкарып турабы, же өзүң ушул тойго ылайыктуу ырларды аткарасыңбы? Кандай болот ал жагы? Эми ал жагы көбүнчө ошо тойго ылайыктуу эле музыкалардан ырдайм. Көпчүлүк суранышат, анырда, мынырда дегендерге да ырдап кое беребиз. Ушундай. Негизинен сыр болбосо канчадан бир тойго чыгып атасың азыр? Азыр билбейм. Мен деле азыр көп болуп калды, шаардан келдим. Эми жакындап чыгабыз го. Буюрса. Сөз түрдө ардактуу көрөрмандар, биз дагы бир эскертебиз. Сиздер түз эфирде Баткен телеканалынын Таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар. Кимде ким жаңадан кошулган болсо, анда кутмандуу күн каалайлым. Мынакей убактыбыз дагы өтүп, алдыда дагы бир 25 мүнөттөй убактыбыз калды. Сөз түрдө биз менен бирге болуңуздар дейлим. Жана ошондой эле баарыңыздарга эфирдин ортосуна дагы
кулактандыргыла айтабыз. Сөз түрдө биздин соц тармактарга катталып коюуну унутпаңыздар. Баткен Медиа деп Instagram, Facebook, Telegram жана ошондой эле YouTube каналдарынан издеп таап, ошол жерден ар бир эфирибизди толук форматын көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле сөз түрдө көрүп эле тим болбостон ошол видеону башкалар менен да бөлүшүңүздөр, көбүрөөк лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыздар. Сөз түрдө биз жылдын аяктарында мыкты активдүүлүгүн көрсөткөн көрөрмандарыбызга дагы медиа борбордун атынан белектери бар экенин унутпаңыздар. Өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүңүздөр. Сиздер канчалык ушу биздин ар бир чыгарган видеолорду көрүп, бөлүшүп, класс баскан болсоңуздар, анда бизге дагы шык берет, алдыда дагы балким иштөөбүзгө стимул катары сиздерден дем күч, колдоо болсун, ал эми бизден сөз түрдө талыкпай иштөө болсун. Албетте. Сааттын жебеси 8 саат 35 мүнөттү калып турган учур, ардактуу теле көрүүчүлөр, убактыбыз азайгандан азайып баратат. Демек биз сиздерден суроо, SMS билдирүүлөрдү күтүп калабыз. Биз болсо анда кайрадан кезекти Бекжан мырзага берели. Суранычтар боюнча дагы бир чыгарма аттап берсеңиз. Кайсы чыгарманы аттырабыз? Балким азыр бизде бүгүн туулган күн ээлери, жакшылык ээлери бар. Ошолордун урматына бир чыгарма болсун анда. Мейданда. Seni menen tosуп акыт таң атканын, seni menen жалым болуп барат жаным. Дүйнөмдү бүтүн койдуң нурга бөлөп, жылмайганың ар күнүмө сунат жаным. Жүрөгүмдү ээледиң, жүрөгүмдү жалгызса карнадым бул өмүрдү. Карагат көздөрүңдү караганда, карегим айтып турат сүйөрүмдү. Жүрөгүмдү ээледиң го жүрөгүмдү, жалгызса карнадым бул өмүрдү. Карагат көздөрүңдү караганда, карегим айтып турат сүйөрүмдү. Караңгыда шола чачкан сыяктанын, жандаш үкүм ай чырайлуу турат жаным. Сүйүмдү энчилеген бийикти туруп, сапарымдан сага болгон адашпадым. Жүрөгүмдү ээледиң, жүрөгүмдү жалгызса карнадым бул өмүрдү. Карагат көздөрүңдү караганда, карегим айтып турат сүйөрүмдү. Жүрөгүмдү ээледиң го жүрөгүмдү, жалгызса карнадым бул өмүрдү. Карагат көздөрүңдү караганда, карегим айтып турат сүйөрүмдү. Дагы бир Баткен облусунан чыккан таланттуу биздин агабыз Назир Мамат Султанов агабыздын жүрөгүмдү ээледиң аттуу чыгармасы Бекжан мырзанын аткаруусунда дагы мыкты деңгээлде коштолду. Жакшы. Буга чейин каякта жүрдүң? Көрүнбөй. Буга чейин Бишкекте жүрдүм. Мына ушундай таланттуулар ушинтип жүрсөңөр жарылат, бир күн барып жарылат да. Ушундай баягы иште калган буктар сыртка чыгып дегенде, ана ушундай эми убакыт деген ушинтип ушул күнгө туш келген экен, буюрса бирок дагы алдыда эле. Молодец, таланттуу. Чындыгы жакшы, үнүңө береке. Бизде SMS билдирүүлөр келип атат, эми четинен жеткиребиз. Бекжан, үнүңө береке, сага эмес, бияка. Дагы айтып коеюн. Жакшы ийгиликтерди жарата бер. Расул, силерге дагы салам. Баткен шаарынан Бактияр агаңар дейт. Бактияр ага, сизге чоң рахмат. Кийинки SMS билдирүү: Бекжан, оомат тилейбиз сага дейт. Жээниң Нурайымды туулган күнү менен куттап койсоң дейт. Мынакей туулган күн ээси бар экен. Эгерде бизди көрүп жаткан болсо, Нурайым, бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сөз түрдө азыр Бекжан агаңызды ырдатабыз сиздин туулган күнүңүздүн урматына. Саламатсыздарбы дейт. Аябай жакшы ырдайт экенсиң Бекжан дейт. Жаңыл Мырзайымдын туулган күнүнө арнап ырдап берсин дейт. 797 абоненти. Сөз түрдө эске алабыз. Саламатсыздарбы Баткен каналы, ишиңерге ийгилик. Бекжандар дейт, ишиңерге ийгилик.
Бекжандарға Расулдар дәм қош көресіңарбы. Ишіңерге игілік барыңына дейт. Енем Бекжан саға денсаулық қалайым, өнерің өркіндей берсін. Эже тағаларың атынан деп 393 абонентте SMS білдіру қалтырған. Кейінгісі ассаламу алейкум таңғы Баткен каналы дейт. Бекжанды құттықтаймын, азаматсың, іштеріңерге игілік қалаймын дейт. Қошнылардан біз дейт, біз Бекжанды көріп сыймықтанабыз, сіздерге да чоң рахмат деп Азада ежебіз SMS білдіріп жүрген екен 066 абонентте. Ошол жерден өзгөртүү киргизе эле SMS билдирүүлөргө. Бекжан Акаржан деп койгонсуздар, Бекжан алып баруучу деп туруп анан эсине түшүрүңүздөр деп алгансың. Демек, мына ушул жалпы SMS билдирүү жибергендерге ырастык айтабыз. Сөз түрдө мынакей сизди азыр бардык эле кошуналар, бир туугандар жана ошондой эле биздин областыбыздын көрөрмандары көрүп отурат. Ал эми сиздин сөз түрдө ырдаган ырыңызга мынакей өздөрүн баасын берип отурат. Чындык эле таланттуу инсан. Анда келиңиз ушул туулган күн ээлери Жаңыл Мырзайымдын дейт, жана ошондой эле Нурайымдын бүгүн туулган күнү экен. Учурдан пайдаланып куттуктап, анан ушуларга бир ырдест болсун. Ошо. Не десегем, туулган күнүңүздөр менен чындын солук узун өмүр каалайм бардык туулган күндөргө. Бирок Бекжанды карап көрсөк мындай сөзгө жок экен, анча сүйлөбөйт экен, бирок жакшы ырдайт экен. Ошол жагы эле жакшы экен негизи. Эфирге чыгарардан мурда бир 10 ырдай ырдап келдиш керек экен да муну. Сүйлөбөй ырдап бериш керек экен мурда. Албетте тарс эткени бар тамаша. Алгачкы жолу эфирге чыгып аткандыгына байланыштуу. Сүрдөнүп, азыр учурда суроо берсек дагы бир аз сөз таба албай калган чагы. Буюрса бул башталышы да эми буюрса мындан кийин көрүп алдык, билип алдык дегендей кабарлашып турабыз. Дагы Кудай буюрса жакшылыктарда чакырып, кенен маек курабыз дегендей. Келиңиз анда бир чыгарма болсун, дагы бизде SMS билдирүүлөр келип атат. Ошону окуйун дагы андан кийин чыгарма даярдап турсак. Саламатсыздарбы дейт, ишиңизерге ийгилик. Бекжан алып баруучу Расул байке, Бекжан сени да ишиңе ийгилик каалайбыз деп анан 006 абонент билдирип калдырган экен. Мына ушундай эми Бекжан дегенде эми экөөбүз дагы Бекжан экенбиз дагы мага да тиешелүү болуп айтылып кетип атат да. Бекжан алып баруучу деп мындай бөлүп айтканыңыз аябай мыкты деңгээлде жакты. Сизге 5 дегенсиз. Кеттик анда, Бекжан. Кайсы чыгарманы алып Гүлжигит Сатыбеков агабыздын Айзирек деген чыгармасын алып берейин. Айзиректер үчүн туулган күнүңөр үчүн каалаңыздар анда. Жүрек жарасын, дарысын қайдан табасын, дартыма даба сен болуп, алтыным аға жағасын. Жолуксан күнделе, жүрегің мұз беле, қинадың сен неге, қинадың сен неге. Ayzirek, kıynadın altınım, yolumuz kayçı der. Ayzirek, ot bolup kuyup canamın, jobungdu kaçan alamın. Özüңө taqdir buyursa, ömürleş kılıp alayım. Sir bolup mağada, kıynadın sadaga, Ketmeci başkaga, çılap armanga. Ayzirek, kıynadın altının, yolumuz kayçı der. Ayzirek.
айтты, өтө Сөз жакшы жок. кар болду. Негизи эле статистикалык маалыматтарга таянсак, Расул ага, Кыргызстанда Бекжан аттуулар таланттуу келишет экен. Атай кетсек, Бекжан Темирхан бар. Бекжан мырза келди биздин студиябызга. Мен бар деп алгасын. Бекжан Атабеков, Бекжан Сатыбеков деп айтып кете бергенсине тамаша тарсеткен бар тамаша. Гүлжигит Сатыбеков агабыздын Айзерек аттуу чыгармасы бүгүнкү туулган күн ээлери үчүн Бекжан мырзанын атынан мыкты деңгээлде өрбелек болду окшойт деп ойлойбуз. Биздин убактыбыз дагы азайып баратат, ардактуу телекөрүүчүлөр, андыктан сурообуздар болсо берип жетишип калыңыздар. Биз албетте сиздин келген SMS билдирүүнү эфир саатыбыздын аягына чейин жеткиликтүү, мыкты деңгээлде окуп берүүгө ар дайым даярбыз. SMS билдирүү бар, 111 абоненти жазып атат. Бекжан өтө жакшы ырдайт экенсиң, Азамат, көп жаша, тойлорунан дагы бирде ырдап бер деп 111 абоненти суранып атат. Сөзсүз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө ырдатабыз. Бекжан, талантыңа таазим дейт, Азаматсың, чыгармачылык ийгилик каалайбыз дейт. Алдыдагы пландарың тууралуу айтып берсең дейт. Ооба, ушул суроону берейин деп аткам мен дагы. Алдыда кандай пландар, чыгармачылыкта эмне кылайын деген ойлор бар? Алдыда буюрса окууга тапшырып окуп, ошол мени алып кеткенге аракет кылабыз. Ошол пландар ошол азырынча. Чыгармачылыкты өнүктүрүү болуп атат. Үйдөгүлөр кандай колдоп атат? Үйдөгүлөр баары, туугандар, досторум баары эле колдошот. Ошол баарына ыраазычылык билдирем. Аккордеондон сырткары кайсыл инструментти ойноого кызыгуу бар негизинен? Кызыгуу ойнобойм, бирок гитарага кызыгуум бар. Ошону үйрөнсөмбү деген ойлорум бар буюрса. Демек, кийин буюрса эстрада жаатында ырдап, ырлар жаздырып буюрса ырдап чыгасың. Ооба, буюрса. Балким Кудай буюрса мынакей биз Бекжанды алгачкылардан болуп эфирге биз алып чыккан элек, эл алдына биз алып чыккан элек деп буюрса кыргыз эстрадасынын сахнасын багындырсаң биз деле бияктан көрүп сыймыктанып турабыз. Сөзсүз түрдө. Эми ардактуу көрөрмандар, убактыбыз дагы азайып баратат. Ошондуктан мүмкүн болушунча эртерээк сиздер дагы жазып калыңыздар, SMS жөнөтүп калыңыздар. Бүгүн болсо 24 август, күнгө шаршемби, 2022 жыл. Биз болсо Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн түз эфирде уланта беребиз. Бүгүн бизде конокто мынакей өзүңүздөр байкап көрүп тургандай эле жаш, таланттуу, буюрса келечекте көптү багында турган Бекжан Нишанбаев биздин өзүбүздүн эле ушул Баткенибиздин колуну, ушул Көкташтын Үчтөбө айылынын тургуну, мына ушул бүгүн өзгөчө аккордеондун коштоосунда сонун жагымдуу чыгармаларды аткарып берип атат. Мен ойлойм, бул чыгармалар ар бир көрүп аткан көрөрмандардын жан дүйнөсүн сонун кылып бир сергитип алды болуш керек. Уктап аткандар дагы ким ырдап атат экен деп кулагыңыз укпай туруп кеттиңиз болуш керек. Мына ушундай музыкалар сөзсүз түрдө биздин каналыбызда, сөзсүз түрдө жана ошондой эле мына ушундай өзгөчө коноктор менен буюрса сиздерге дагы кызмат кыла беребиз. Албетте кийинки эфирлерибиз дагы мындан да кызыктуу болот. Анткени кийинки эфирлерде дагы буюрса кызыктуу конокторду чакырган аракет жасайбыз. Анан Бекжан мырза, чыгармачылыктан сырткары эмнеге көбүрөөк кызыгасыз? Музыка жаатынан сырткары. Музыка жаатынан сырткары ошол машина оңдогонго кызыгам. Ошого кызыгып. Машинанын өзгөчө эмнесин? Ходовой жагынбы? Электрика жагын кызыгып. Как раз жана Мен радиом иштебей калдым. Жакшы. Мана ушундай жигитке жетишүүнү ыраазы кылат дейт. Азаматсың, Бекжан Айзерек ырын ырдап берсичи дейт. Азыр эле ырдап бүттү. Бизден жаңы кошулган окшойт, 535 абоненти. Буюрса эми балким телефон номерин алып калып өзүңүзгө ырдап берет. Бирок азыр эле Бекжан ошол чыгарманы ырдап өттү. Башкасын ырдатабыз. Анда дагы бир чыгармага кезек берели. Бекжан, кайсыл чыгарманы эми биздин көрөрмандарга арнайбыз? Бираз тамагым ооруталыптыр. Анда атамдын калемине таандык, сулуулукка тазим деген чыгарманы аткарып берейин. Азыр той ырларынан ырдап койсунчу деген дагы сураныштар болуп атат. Буюрса дагы бир чыгармага беребиз, ошондо той ырын ырдатабыз. Азыр эми атаңыз деп калдыңыз, атаңыз чыгарма жазат, Ооба. Жакшы, анда келиңиз, мына Бекжандын атасына калемине таандык чыгарма. Сурма көзүң көрсө суктанган, сулуулугуң айдан келдиби?
Sen suluğunun perisi bolgan, suluğun estan sabak berdi bi, suluğun aydan geldi bi, suluğun estan sabak berdi bi, cessen özün suluğu elden bi, cessen özün suluğu cerden bi. Haydi karmap alıp versem bi, jürek sunup sağa versem bi, hem ne versem kabul alasın, jal turmuşurda versem bi, suktandırat boyun kerilgen, suluktu sağa kim berigen, jebelek bi bizge Tengiriden, jebelek bi sağa Tengiriden. Biz daha toyға көп шығабыз ғой. Ушул чыгарманы аябай көп окугам да, бардык аккордеонистерди ким жазган болду экен деп издеп жүргөнүм мынакей жанымда уулуп турат. Эми атаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Ошо тарыхка кайрылачы ошолордун. Атам Назирбеков Акылбек ошолорду жазган. Автору атам болуп. Ошо. Ошо. Жакшы, мыкты деңгээлде. Акылбек агабыз да көрүп аткан болсо, мына ушундай уулду тарбиялаган сизге рахмат. Сонун чыгармаларыңызды жаратып жүргөн экенсиз. Эми буюрса кийинки эфирибизге эми сизди чакыралы. Билгениңиздей биринчи атасын чакырып, анан баласын чакырмак элек. Эми Экөөнү чогуу чакырып коймок болсо. Балким ошондой калып. Эми буюрса эми кийинки эфирге дагы Акылбек агабызды чакырабыз. Эми мына өзүңүздүн калемиңизге таандык чыгармалар дагы бар экен. Буюрса аны дагы элге угушубуз керек, жеткиришибиз керек. Ошондуктан Акылбек агам ийгилик каалайбыз. Ал эми соңку СМС билдирүүлөрдү дагы окуп кетели да. Андан кийин эркин микрофонго дагы убакыт келип жетти экен. Дагы туулган күн ээсиге ырдап берсин Жумаев Чыңгызбек арнап ырдап берсин деп 797 абоненти билдирүү калтырган экен. Салам, ишиңиздерге ийгилик. Менин супер кайным сиз менен сыймыктанабыз деп 382 абоненти билдирүү калтырган. Демек жеңилерибиз окшойт. Рахмат жеңилер, бар болуңуздар дейли. Ардактуу көрөрмандар, бизде болгону дагы 10 мүнөт убактыбыз калыптыр. Ошондуктан биз болсо сөз түрдө эскертүү иретинде дагы бир рет айтабыз. Эгерде ушул эфирибизди кимде ким башынан көрбөй калган болсо, анда биздин Баткен Медиа YouTube каналына кирип, ошол жерден толук форматын көрүп алсаңыздар болот. Башынан аяк ушул эфирибиз биздин YouTube баракчабызга жүктөлөт. Ошол жерден сөз түрдө көрөсүздөр. Бекжанга дагы айтып коелу, Бекжан буюрса эми баарыбызда азыр уюлдук телефонубуз бар, заманбап телефондор дегендей. Сен дагы эгер азыр эфирди көрбөй калдың, кандай ырдаппын деп баары кызыгуу болот, кандай суроолорго жооп бердим деген. Эгерде ушундай кызыгуу болуп аткан болсо, уюлдук телефондон ушул YouTube баракчасынан Баткен Медиа деп катталып койсоң, сөз түрдө өзүңдүн да эфирин көрөсүң, андан сырткары айылдаштардын, ушул облачтын жаңылыктардан көрүп турасың. Албетте. Карамагыбызда 8 мүнөт убактыбыз калган экен, ардактуу теле көрүүчүлөр. Анда сураныштар менен дагы акыркы чыгарма суранып анда. Туулган күн ээлери үчүн бүгүн ушул жалпы туулган күн ээлерин Баткен медиасынын жамаатынын атынан жана ошондой эле Бекжан мырзанын атынан куттуктайлар. Дагы кайсыл чыгарманы аткарып берет? Эми бүгүн болушунча болду, эми тамак ооруйт, эми бүгүн биздин көрөрмандардын бир күнөө мен эмес деген чыгарма. Düşünçü canım tabiat sırrın, düşünsün eğer süyörsün dayım, gelsen çimağa kımmatım selikim, sağındım senin, ay sağınçım benim. Günah men demez, günah sen demez, günah süydün, ay köbüz demez.
Yaşo bir kelet Süyümün kelet Canıluşudan Korkuda kerek Kına men demez Kına sen demez Kına süyüden Ay köbüz demez Kına men demez Kına sen demez Kına süyüden Ay köbüz demez Barakeldi. Eч ким демес. Ушул Күнөө сүйүү, погодада ушу сүйүү, өкөздү күнөөлөгөн сүйүү деп калбайлыбы. Чоң рахмат, сонун жакшы чыгарма болду. Албетте ардактуу көрөрмандар, анда соңку билдирүүлөрдөн кийин биз Бекжанга эркин микрофон берели. Мына ушундай бүгүнкү эфирибиз мен ойлойм баардыгыбыздын купулубузга толду деген ойдобуз. Бүгүнкү эфир өтө кызыктуу өттү. Буюрса дейт, калтырбай көрөм, ушундай таланттууларды эл алдына чыгара бериңиздер деп 006 абонентти калтырган экен. Сөз түрдө ардактуу абонент, биз деле ушундай таланттууларды ар дайым издеп, эл арасында ушундай кулактандыруу кылып келатабыз. Эгерде бар болсо сөз түрдө бизге кабарлашып коюңуздар. Биздин эшигибиз ар дайым ачык. Мына Бекжанга окшоп келип, өзүнүн талантын тартуулап кетсе болот, ардактуу көрөрман. Ишиңиздерге ийгилик кайнем Гүлшайыр жеңеңиз сизге сыймыктанабыз деген Гүлшайыр жеңеңиз СМС билдирүүлөр жүрүп атат. Ушу менен СМС билдирүүлөрдү токтотобуз. Ыраазычылык айталы дагы. Анда Бекжан бир эркин микрофон берели. Камераны карап айта турган сөзүң болсо айтып, Ошол бардык туугандарыма, ата-энеме, досторума салам жолдойм. Мени колдогондорго барыңыздарга рахмат. Буюрса дагы да эметкенге аракет кылабыз. Ийгиликтерди каалайбыз биз дагы жалпы Баткен телеканалынын, Баткен медиа борборунун жамаатынын атынан өсүп өнүгүүбүздү каалайбыз. Баткендин атын алыска чыгарып, ошол аккордеондо дагы да болсо чебер кол ойнотуп, булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн биз дагы тилейбиз. сөз түрдө. Мына ушундай талант жерде калбасын. Сөз түрдө мындан ары дагы өркүндөтүп, ийгиликтерди жарата бер. Албетте биз сен менен сыймыктанып жүрөбүз. Жана ошондой эле буюрса дагы жаңылыктарды жаратып, биз менен ушундай жаңылыгым болду, ушундай чыгарма чыгардым эле деп кабарлашып турсаң, сөз түрдө дагы эфирибизде бир күн өзүң айткандай убакыт болуп калса, дагы маек куруп калабыз деген ойдобуз. Ыраазычылык айтабыз. Ата-энеңе рахмат анда. Ардактуу көрөрмандар, мына биздин көрөрмандарыбыз жазып атат, эфир мыкты болду, жакшы өттү деп атат. Эгерде эфирибиз сиздерге жаккан болсо, анда биз максатыбызга жеттик. Анткени биздин максатыбыз сөз түрдө ар бир чыгып аткан эфирди сиздердин купулуңузга толо турган кылганга аракет кылабыз. Демек, жаккан болсо, анда биз сүйүнүп атабыз. Биздин социалдык тармактарга каттала өтүүнү унутпаңыздар. Уюлдук телефонду колго алып, бардык соц тармактардан Баткен медиады издеп, ошол жака катталып, жаңы жакшы жаңылыктардан кабардар болсоңуздар болот. Биз болсо убактыбыз соңуна келип чыкканда байланыштуу. Сиздер менен коштошууга аргасызбыз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Бекжан Ишанбайлуу жана кесиптеш Шакан Макматов, Расул агам Баткен телеканалы таңкы Баткен көрсөтүүсүндө 1 саат бою сиздер менен маектештик. Буюрса алдыда майрамдык чыгарылыштар болот. Кийинки жумадан баштап өзүңүздөр билесиздер, эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгын сиздер менен дал ушул студиябыздан майрамдык чыгарылышта жолугабыз, ардактуу көрөрмандар. Ошондуктан биз менен бирге кала бериңиздер дейли. Ал эми жалпы биздин көрөрмандарга ыраазычылык айтып, эмгек жамаатыбызга, оператор эсселерге да ыраазычылык. Бүгүн эки Бекжан жана мен Расул болдум. Коштошуунун артында жолугушуу күн бар дейт. Дал ушул жолугушуу күндөрдө сиздер менен амандашканга